Шыктандыруу мыкты максаттарга жетүүнүн себепкери. Атайы жаш студенттерди өз кесибине болгон ынтызарлыгын күчөтүү жана эмгектерин баалоо үчүн Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинде «Мен репортер» аталышындагы видеороликтер конкурсу өткөрүлүүдө. Бүгүнкү иш-чара студенттердин чыгармачылыгына шыктандырууга багытталганда, чыгармачылыгын ачып берүүгө. Бул бизде мындай жыл сайын өтүүчү салтка айланган «Мен репортер» деген фестиваль, тамеки чегүү деген сыяктуу социалдык проблемалар, ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле, же болбосо алар мындай күлкүлүү жанрда уже өздөрүнүн студенттик күнүн мындай чагылдырып берип атышат да. Албетте бул студенттерге ошол окуп жатып эле өзүнө кандайдыр бир практикалык жөндөмдүүлүккө, шыкка ээ болууга мүмкүндүк түзөт. Конкурстун максаты журналистика, реклама жана коом менен байланыш. Ошондой эле телевидение багыттары боюнча окуган студенттердин арасынан таланттууларды издөө, коомдогу көйгөйлөрдү студенттердин көз карашы менен көрсөтүү, актуалдуу темаларды тасмага чагылдырып берүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу, журналисттердин тажрыйбасын кеңейтүү болуп саналат. Деги эле журналисттик кесипте окуп жаткандан кийин ошондой конкурстарга катышуу студенттердин багы билимин өстүрөт, кругозорун өстүрөт, практикалык жактан билим алууга өбөлгө түзөт. Ошондуктан ар бир журналист өзүнүн теориялык билими менен бирге эле ушул практикасын дагы бекемдөөгө жардам берет. Андыктан баарыңыздарды ушул конкурска катышууга чакырабыз. Видеороликтер жалпысынан 3 бөлүктө тартылып, анын ичинде маалыматтык, журналисттик иликтөө, маек жанрларында жана реклама, ошондой эле улуттук баалуулуктар тууралуу видео материалдар камтылган. Студенттер өздөрүнүн чыгармачылык иштери аркылуу коомдогу көрүнүштү чагылдырып, азыркы учурда адамгерчилик, ыйман, тазалык жана калыстык сыяктуу адамдык касиеттер базардагыдай акчага бааланып калганын чагылдырып, өз максаттарына жетүүнү кыялданышат. Азыркы учурда бизге эмне көйгөйлүү маселе болуп жатат деп ойлондук дагы. Ушу коррупция маселесин алдык. Анан чогулуп биргеликте идеясын чыгарып, анан ал видеого жана өмүрдү, жүрөктү өрттөгөнүн себеби азыркы учурда баардык нерсени эле акчага сата баштады да. Адайып ыйман адамдардан кетип, ошо бүт эле коррупция менен байланыштуу болуп калды да. Анан ошону кыскача элге жеткизүү үчүн ошол конверттин сыртына биз ар бир адамгерчиликти, жүрөктү, ыймандуулукту жазып, ичине акча салып, адам ичинде акчасын алып алып, ал эми калган адепти жүрөгүн акчадан кийин койгонун билдирдик. Жыйынтыгында калыстардын чечими менен эң мыкты делген видеороликтер тандалып, студенттердин кылган эмгектерине жараша атайын сыйлыктар ыйгарылды.